Мынакей кыздарым, биз ата бабадан келаткан таберик бир ыйык оокат деп коелу, ыйык бир буюмдун ичинде турабыз. Бул боз үйүбүз экен. Мына бул боз үйдө уул балдар жасаган менен ичиндеги болгон жасалгасынын баардыгы аял затына тиешелүү болгон. Аял заты илгертен кол өнөрчүлүк менен абдан алектенип ошол эки нерселерди жасашкан. Жерди карагылачы, кандай сонун шырдактар. Мына силер да ушундай шырдактар жасаганды үйрөнүшүңөр керек. Сол капшыт боз үйдө аялдыкы болот дейт. Ошол үчүн аяк кап, сол капшыт илинет. Буга болсо көчмөн эл болгондуктан биздин апаларыбыз казан табак сынбасын деп жана чыныларын салып алып, анан көчүшкөн. Бардык нерсе карасаңар, могу жердеги туштуктардын баары, мунун бардыгын аял заты сайма менен сайган. Керме сайма турат, жакшынакай. Карагыла, жер боолорун карагыла кыздар, кандай сонун кылып, жиптен ушундай чачык кылып, токуп, аркан монтип бурагандары арканды чыйраткандай чыйратып, анан жакшынакай чачыктарын жасашкан. Жабык башты карагыла кыздар. Муну болсо тегерек кылып, жакшынакай кылып бычып атегенде. Андан кийин оюсун оюп, шырып, бул жабык башка кошулган өрмөктү карагыла. Ал эми жабык баштын чачыктарын карагыла. Мынакей колго токулган жиптен кадимки колго токуп чачыктарды чыгарышкан. Көрдүңөр да, кыздар, силер дагы ушундай нерселерди үйрөнүшүңөр керек. Мына могу жерден болсо тиги туурдукту бириктирген өрмөктөрдү карагыла. Жакшынакай бүт бардыгы кооздоп өрмөк болуп токулган. Анан могу жерде боз үйдүн төрүдөй кыз балдар дайыма төрдө турган. Анткени кыз балдарды өзгөчө сыйлаган. Билесиңерби? Ооба. Кыз үйгө келсе төргө өткөрүшкөн. Туурабы? Келе бар кыздар. Төргө туралы бардыгыбыз. Мына силер дагы жакшынакай ушундайларды билишиңер керек.